Туугандар, ассаламу алейкум. Москвада 5-10 жылдан бери жүрүп, жакшы бир кесиптин ээси болсом деген биздин көрөрмандар отурган болсо, бул видео сиздер үчүн болмокчу. Могу сиздер көрүп турган метро текстильщигинин 3-выходу туугандар. Бул жерден чыгып келип эле түз бассаңыздар, могу жерден бир 200 метр басканда ультра холод деген биздин кыргыздардын өзүбүздүн учебный центр. Мындайча айтканда, окуу жайы бар экен. Бул жерде сантехниканы, кир жуучу машиналарын, заправка кондиционер кылганы, ошоларды үйрөтүп, ал менен эле тим болбостон туугандар, еще жумуш тапканы дагы жардам берет. Стиральный машинелерди, холодильниктерди розыгрыш кылып, аларды дагы ойнотуп атабыз дейт туугандар. Бекер берилет мындайча айткандачы. Андыктан видеонун аягына чейин көрүп туруңуздар. Азыр мен могул эшиктин бир сыра сыртын көргөзүп койсом. Кантип окутат бул жерде, кантип жумуш таап берет, розыгрыштары кандай болот, азыр бүт бардыгын ачык айкын айтып деп түшүндүрөт туугандар. Мынакей, могул жерге келесиңер. Телефон номерин да дополнительно экрандын астына жазып коем. Жүргүлө анда ичине кирип, балдардан бир сыра сурап чыгалы. Бул видеону жакшылап көңүл буруп угуп турасыңар. Ультра холодко келдик. Бул жердин жетекчисин тааныштыра кетсем. Салам. Акынбай, иштер жакшыбы? Жакшы, Аллага шүгүр. Окуу жайыңар өтө сонун экен. Өзүң айта кеткендей эле многофункциональный дедиң. Азыр биринчетин айтып берсең анда. Бул жерде балдарды кантип окутуп атасыңар, кантип иш менен камсыздап атасыңар. Ошону айта кетсең. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз азыркы учурда Москва шаарынын метро текстильщикте Волгоградский проспект 53-тө метродон 1 минутталык жол. Ушул жерге биз помещенияны ачтык, чоң кылып. Бул биринчи комнатада продажа. Бул жерде холодильник, стиральный машиналардын түрлөрү бар, кондиционерлер бар. Арзан баада кылып беребиз. Азыр выборлар бар ар кандай, килограммга жараша. Бул жакта холодильниктер бар, морозильниктер бар. Кыскасы, өзүң айта кеткендей эле Авито чем башка соцсеттерге караганда бир кыйла арзан. Гарантиясы менен. Могул бериле турганда. Ооба. Үйүнө алып барып установка да кылып бересиң. Установка кылып беребиз, ооба. Молодцы. Бул жак окуу жай экен. Бул жак обучающий центр. Бул жакта практика кылып атышат, башка кылып атышат. Айтып бере бер, бул жерде балдар. Бул жакта электрониканы үйрөнүшөт. Полностью мына платалардын бузулуп калган электроникалардын ушул оборудованиялар менен, профессиональный паяльниктер менен, лабораторный блокитаниялар менен үйрөнүшөт балдар. Бүт бардыгы профессиональный деңгээлде. Ооба. Толук түшүндүрүп беребиз. Мисалы, көпчүлүк усталар платаларды оңдош билбейт да, бул платанын ичинде эмне болду экен депчи. Ошол платаларды көргөзүп беребиз. Анан бул жакта уже практика кылышып атат балдар. Азыркы учурда бизде Москвада ушул окуп аткан балдардын саны 360 ашык бала катталып бизде окуп үйрөнүп иштеп атат. Азыр практика кылып холодильникти оңдошуп атат. Так, эми примерно могул холодильник азыр канча оңдолот ошондо? Холодильниктерди биз чем компаниялар, мисалы Авитодон башка интернеттен магазин мастерлер чакырсаңыздар кымбатыраак оңдойт да, заряждетипчи. Биз ошо Кыргызстан сценада арзан кылып оңдоп беребиз. Мисалы, вызов диагностика, за диагностика алар отдельно алат, за ремонт отдельно алат. А биздики, если ремонт кылсак, диагностика албайбыз, бесплатно. Если просто ремонт отказ кылса, үйүнө келгенден кийин, анда алабыз. Мисалы, Москванын ичинде 1000 рубль болот. Келип диагноз коюп бергенибизчи. Анан ремонт, средний ремонт, мисалы, 4000ден 5000, 6000ге чейин самый сложный холодильниктерчи. Бүт барды кол астыңарда экен да. Ооба, биз ошол баягы негизи окуйм деп келген бала, мисалы, 1 ай окуйт да, окуу 1 ай болот толук. 1 айдан кийин экзамен тапшырып, сертификат алат. Биздики о компания болгондуктан биз сертификат алгандан кийин каласа биздин компанияга ишке кирсе болот, трудовой договор беребиз официальный компанияга каттап. Анан мисалы, окуйм деп келген бала 1 ай бою жөн эле теория жазып эле отура берсе, ал түшүнбөй калышы мүмкүн да, толук кандуу бул сферанчы. Ошон үчүн биз бул жерде практика кылдырабыз и мастерлерге кошуп заказдарга да чыгарабыз. Мисалы, окуйм деп келди, 1 жумадан кийин уже өзү заказга чыгып баштайт. Стиралкаларды оңдоп. Андан кийин холодильник, кондиционер, автокондиционер, рефрижераторлар, рефконтейнер, паракомекомат, крупный промышленный оборудованиянын бардык түрүн үйрөтөбүз оңдошту. Микроэлектроникадан баштап. Автоэлектричество дагы бар ичинде. Анан мисалы
Мына ака келгениге 1 жума болуп калды. Бул жерде главный мына практиканы өтө жакшы үйрөтүшөт. Келгениңизге 1 жума болду. 1 жума болду келген. Окуп уже иштеп акча табып Уже атасыз. мына холодильникти уже окуп, уже түшүнүп, азыр бузулса өзүм диагностика коюп, оңдой алам да. 1 жумада уже ушу холодильникти түшүнүп калдым. Өткөндө биринчи заказга чыктым. Бардым. Bir жарым саатта оңдодум, 5 миң иштедим да. Буну жакшы үйрөнүп алсаң, жакшы акча тапса болот. Ошо. Молодцы жигиттер. Так, Акылбай, эми окуунун контрагына келсек. Контракт бизде негизи мурдатан бери эле ошо 50 миң болуп келген. Аны кымбаттатпайбыз. Ошо бойдон эле калат. Кошумча профессиялар кошуп атабыз арасыга. Мурда мисалы холодильник менен эле стиралка болсо, азыр кондиционерлер кошулду, микроэлектроникалар кошулду. Электричество азыр орусча мугалимдер үйрөтүп атат, кыргызча үйрөтүп атат. Жакында англисчадан үйрөтөбүз. Анан международный центр обучения биздики. Болгондуктан биз Кыргызстанда азыр филиалыбыз бар. Жакында ошол башка СНГнын ар бир өлкөлөргө ачылат биздин филиалдар. Анан 50 миң контракт төлөгөндөн кийин ошонун ичинде мисалы спецформа, анан полноценный холодильникке, стиралкага инструменттер беребиз. Наборлор дедиң, Набор инструменттер беребиз, үйрөтөбүз, сертификат беребиз. И ошол каласа компанияда иштеп калса болот. Каласа үйрөнүп өзү иштеп кетсе дагы. Так, бул жерден сертификат как положено берилет. Ооба. Ошол эле сертификат менен силерде официально иштеп калса болот. Болот, ооба. Трудовой договорда берилет. Берилет. Ошонун негизинде регистрацияда кылып алса болот. Болот, ооба. Как положено. Ооба. Жанагы бериле турган инструменттерин бир сыра көргөзө кетсең. Бериле турган инструменттер азыр мына жерде балдар иштешип атат экен. Мындай набор инструмент беребиз сары чамадан. Мындай манометрический коллекторлер, турборез, турборасширитель, мапгаз, горелка, припой, полноценный мына холодильникке керектелүүчү инструмент бардыгы берилет да. Бул полноценный инструменттин өзүнү сиз магазинден сатып алсаңыз 50 миңден кымбат түшөт. Муну биз арзан кылып оптим алганыбыз үчүн 20-25 миңге барат да. Бир мастер окуйм деп келсе, почти 30 миң ашык расход кетет. Ал бүткүчө. Бизге пайда ошо келип окуганча, биздин компанияда иштеп калса дальше пайда болот да. Анан окуйм деп келген учениктерге 1 ай бою биз заказдар бекер берип атабыз. Мисалы заказдар компаниялар бергенде 20-30-50% чейин алып калат да. Мисалы услуга алып калат. А биз заказдарды бекер берип атабыз. Мастерлерге беребиз, алар сүйлөшүп барып оңдоп беришет. Заказ каяктан түшөт силерге? Заказды биз ошол соц тармактардан, YouTube'дан, Instagram, Жердеш.ру, Авито бүт бар жака беребиз. Анда сырткары Москвада 160 чайхана, ресторандар менен иштешебиз. Аларга подключить мастерлерди. Ушул набор менен мындай набор берилет да. Күлүштөр дагы. Мындай набор инструмент берилет. Мунун ичинде дагы ошо стиралканын чачканы полный жетет да. Кыскасы келип 50 миң контракт берип 1 ай окуп ишче момундай наборлорду алып, окуудан кетип атканда бул жерден немелерин алып, сертификаттарды алып, буларды кош алып кетет. Мына сиз айтсаңыз, азыр бүгүн мен менен практикага чыгып келди. Канча тапса болот экен бир күндө? Эми азыр биз мына средний примерно тапканда азыр 56 миң табып келдик да. Эртең эмес, обедтен алдыныраак баштадык. Канча оң барды ара? 11-лерде саат 11-12-лерде. Эми бул жерде мындай да. Мен өзүм профессиональный устам да. Бул кесипте 6 жыл окугам. Ош мамлекеттик университетинде. Мен мисалы 100 миңге чейин тапсам дагы болот бул сферада. Себеби мен промышленный техниканын бардык түрүн оңдойм. Мастерлерге мен айтайын, примерно бир холодильник 5 миң да. Бир холодильник. Бир күндө мастер 4-5 заказга успеть этсе болот. Ал заказды көбөйтсөк, биз мастерлердин үйрөнүшүнө карап көбөйтүрөбүз да заказдардычы. Анан азыр весь немеге реклама кылып атабыз. Ошондуктан орто эсеп менен 10 миңден 5 миңден бир 20 миңге чейин да. Азыр мастерлер келип үйрөнсө бир күндө тапса болот. Анан мисалы 50 миң, 60 миң ал уже профессиональный үйрөнүп калганда. Мисалы мен өзүм алып чыктым, балдар өздөрү көрүштү, канча иштесе болот экен. Жакшы, жакшы. Окутуп эле тим болбостун мынакей туугандар бул жерде жумуш менен камсыздап, полностью официально деп атат ишөө. Келип, бул жерде балдарыңыздарды үйрөтүп, өзүңөр мисалы үчүн кесиби жок жүргөндөр ошонча туурабы? Кесиби жоктор келип, үйрөнүп, окуп кетсеңиздер, бул да болсо бир кесип болуп калат. Акылбай өзү айтып атат, Оштор 6 жыл окуп, профессиональный деңгээлде бүт бардыгын үйрөтөт экен. Бул жакта ушундай стендтер бар. Бул холодильник, полноценный мотор, конденсатор, испаритель. Бул иштейт. Буну биз көргөзөбүз, муздатып, мына холодильниктин ичинде эмне болду экен деген түшүнбөгөн адамдар мындай кылып көргөзөбүз. Стиральный машиналарды, ооба. Мына жерде ака дагы азыр окуп атат.
бул ака келгениге жаңы эле келди. Ошон үчүн мына жазып атат. Канча парак жазып койдуңуз? Тетрадь жарым парак жазып койдуңузбу? Мынакей. Бул мына специальный разработанный программа мен өзүм түзгөнмүн. Кантип оңой үйрөтсө болот. Мисалы 1 жыл, 2 жыл окуй бербейт да. Биз специально мындай түзүп койгонбуз. Ток ток канчага бөлүнөт, кантип пайда болот, ток деген техника безопасность, ток проходящий через тело деп полный мына сабактарды үйрөтүп туруп, дальше приемниктерди үйрөтөбүз. Стрелканын ичинде кандай детальдар бар. Бул жак биздин мугалим. Өзү жөнүндө кичине айтып берсеңиз, канча жылдан бери өзү преподаватель? Мен өзүм Московский инженерно-строительный институттун педагогический Микрофон жакыныраак кармаган. Московский инженерно-строительный институттун педагогический факультетин бүткөнмүн. Акмынжанга келип курс ачылганын көрүп, окуп, ушу балдарга, кыргыздарга, балдарга Үйрөтүп кетейин дедиң. Керектүү кесипчилик экен деп ушу жерде окуп, балдарга дальше сабак берип, үйрөтүп атабыз. Бул биздин кесипчиликте бул жалаң ток менен иштетилген көбүнчө. Токтун переменный ток, постоянный ток, аларда фаза, ноль, заземление, перемен, булардын бөлүнүштөрүнүн өзгөчөлүктөрүн, узону, НСВ-ны жана башка нерселерди Бүт ушул жерде үйрөтөбүз. көп үйрөтөбүз. Рахмат ага, рахмат. Мынакей, урматтуу биздин көрүүчүлөр, Москвада инженерди окуп бүткөн экен, келип азыр бул жерде балдарга кесип болуп калсын деп агайчылык менен бул жерде бүт балдарды окутуп, мынакей. Дагы биздин мына керекке жарап атты. Бул жакта практика кондиционер боюнча кылышып атат. Сиз кичине сүйлөп койсоңуз ака. Мына мастер ака, кондиционер установка кылып келдиңиздер го? 35 миңге кылдык да. Чоң кондиционер коюшту. Чоң кондиционер койдук, ушундай промышленный. Силерден сатып алдыбы же алар сатып алып уже неме койгон жөн установка? Сатып алган установка 8 метр трассасы менен 35 миңге коюп келдик. Услугаңар 35 миң. Канча бала бардыңар? 3 бала. Эми бүт барыбыз бар жардам берип неме кылдык. Калуу мисалы учениктерди жөнөтөбүз да кош, практика болсун депчи. Анан мына кондиционерлерди өздөрү алып келишет сатып. Холодильниктерди өздөрү алып келишет офиске. Ушул жерде оңдошот. Ушул жерде сатышат. Заодно. Плюс клиенттер алып кетсе барып установкадан кылып беришет да. Молодцы, молодцы. Сонун акча табат экенсиңер. Биздин могу жанагы кесиби жок жүргөн таксисттер өтө көп да. Иштен кийин деле мисалы үчүн келип, окуп турабы? Могу окшогон кесиптерди үйрөнүп, кесип кылып калса болот экен да. Мисалы бул өнөрлүү өлбөйт дейт го. Өмүрдөн өткөн бакыт жок, өнөрдөн өткөн билим жок деп. Бул өнөрдү үйрөнүп алса өлгөнгө чейин өзү менен болот да. Анан бул техниканын заманы. Азыркы учурда бул сфера өсүп келе жатат. Бул популярный профессия. Бул сферада иштеп, үстү чаң болбойт, 70-80% акыл менен иштейт. 10-20% энергия кеткизет. Анан бирөөгө зависимый болбойт, свободный график менен иштейт. И ошол эле учурда бул кесип азыр бардык эле үйдө холодильник бар, стрелка бар. Кыргызстанда мисалы эми өнүгүп атат. Кыргызстанда холодильник стрелкалар кымбат экен, мен өзүм барып анализ жүргүзүп келдим. Москвада бизде орустар мисалы холодильниктер бузулуп калса авито чыгарып коет да. Адамдардан бесплатно забирайте за 1000 рублей депчи. Биз олорду утилизациялар менен договор кылганбыз, компания. Металломдор менен договор кылганбыз. Авитолор менен, авитодон дагы өзүнүн доставщиктери бар, постоянно алып келип турат. Арзан. 1000 сомдон 10 та холодильник алсаңыз 10 миңге. Восстановить этип туруп 10 миңден 100 миңге сатасыз дегендей да, пример. Анан мына наборлорду дагы ушул жерден беребиз полностью. Бул жакта магазинибиз бар. Мынакей туугандар, Ахунбайды костюм менен көрүп, ойлошуңар мүмкүн, бул жерде жөн эле руководитель деп туугандар. Ахунбай өзү балдар менен ушинтип чогуу барып, ушинтип таптаза кийинип, чыкып, костюм менен ушинтип жүрүп иш кылат экен. Мына лака профессиональный уста. Стиральный машина боюнча полный балдарга үйрөтүп азыр. Кичине сүйлөп койсоңуз ака. Декабрда январда окууга келгем. Анан окуп, бир ай окуп, үйрөнүп, ошодон бери иштеп, заказга чыгып, бул жерге алып келип оңдоп, сатып, ушинтип иштеп жүрөм. Мен жерде балдарга окуткан үйрөтүп, мындай кантип чачып, кантип оңдойт, эмне болот анча-мынча колдон келгендерин окуп, үйрөтүп жүрөбүз. Кыскасы коркпой эле сиздин астыңызга келсе боло берет. Стиральный оңдоп, үйрөнүп, окуп кетем дегендерге. Бизде негизи мугалимдер бар. Мугалимдер үйрөтүп, мисалы шыгы барлар, анан
Екатеринбургтан, Оренбургтан өзүбүздүн учениктер барып, келип окушуп, барып аз компания ачып атат. Баткенден бирөө компания ачып атат, Бишкектен бирөө уже ачты. Ошондой биздин учениктер үйрөнүп, балдарды үйрөтүп кайра өнүгүп атабыз бул сферадачы. Молодцы. Анан ушундай инструменттер беребиз, мисалы учениктерге. И ушул жерде магазинден сатып алса болот. Мындай Керектүү турбалар, заттар. полноценный мына муфта Ганзена, электронный контроллер, набор инструменттер, мап-газ, фуриондун түрлөрү бар, паяльниктер бар. Мындай арзан да, өтө арзан баада. Биз Кытайдан арзан баада алабыз. И учениктерге да арзан беребиз. Страховка, припойлор, капиллярный трубкалар, полный не керек болсо мына автокондиционердин переходниктери, быстросъемниктер. Бар өзүбүздө. Кыскасы сага келген балдар эч нерседен мындай кем болбойт экен да. Колуңарда бүт бардык нерсе бар экен. Бар, ооба. Ишке чыгып кетем десем, ол жерден керектүү нерселерди алып алып сразу эле, Ооба. барып кылып коюп берип. Бизде рекорд койгон мастерлер болду, азыр дагы рекорд коюлду деп атабыз. Негизи мен өзүм ушул сферада өзүм иштеп жүрүп, бир күндө эң көп 140 миңге чейин тапкам да. Мындай пешене тер менен дегендей. Анан бир ученигим 46 миң таап келди, эң көп тапканда. Азыр эми кайра рекорд коюлду деп атабыз бул сферадачы. Мисалы бул сферада канчалык аракет кылган сайын өсө берет да. Мындай өскүсү келген гүл бул жер таш деп дейт го. Келип өсөм деген адам өсө берет. Кызыгыпчы. И биз кичине поддержка кылып, мастерлерге кошуп заказдарга чыгарабыз. Ошол. Молодцы. Молодцы, Акунбай. Өтө элдин керегине жарап, балдарды билим менен, иш менен камсыздап, ушинтип элдин керегине жараган өтө жакшы жигит болуп атат. Азыр деңгээлде канча окуучу бар дедиң? Негизи мен 400дөн ашык баланы үйрөттүм. Ушул вакытка чейин. Ооба, мен өзүм университетте окуп жүргөндө эле жанымда 10-15 баланы ээрчитип алып чыгып үйрөтөт элем. Анан азыр официальный окутуп, ошо үйрөтүп, сертификат берип, мастер кылып чыгаргандар 360 бала бар да. Молодец. Анан жакында ошо Бишкекке, Жалал Абадка, анан башка дагы Чоңоюп атасың. жерлерге ачылат бизнес сфера. Эгер кимде ким кызыгып үйрөнөм деген болсо, келиңиздер. Россияда, Кыргызстанда. Ооба, 50 миң контракт эгер төлөп окуганга возможность жок болуп атса, 2 бөлүп берсе да болот. Толук төлөгөндөргө инструменттерди сразу берип атабыз. Молодец. Инструменттер максимум 1 жумада уже берилет да. Кээ биркилерге папа болуп калса, келип калса сразу беребиз. Кээ биркилер 1 жумада уже үйрөнүп туруп, уже баштаганда уже инструмент беребиз. Молодцы. Жана биздин көрүүчүлөргө стиральный холодильниктерди розыгрышта кылып ойнотом дедиң эле. Ошолор кайсы? Жана коридордогуларбы? Ооба, ошол коридордон. Азыр эң видеонун эң кызыгына келип калдык туугандар. Монгай стиральныйлерди, холодильниктерди Акунбайдын мынакей азыр ролигинен эгерде утуп алам дей турган болсоңуздар, эрежесин бир аз түшүндүрө кетсек. Азыр бул жерде бардык стиралкалар мен бирөө деп айтпайын, себеби булар учениктердин стиралкалары да. Учениктер алып келип, оңдоп сатышып атат. Мен өзүм дагы Кыргызстандан жакында эле келдим. Бул жерде кайра күчөтүп, ишке салып, не только ушул бир эле эсенги категорияда, орустарга дагы рекламалар берип, себеби аларга да оңдосоңуз кичине айткан акчаңыз берет да, содалашпайт. Анан холодильник стиральный машиналарды мен эртең алып келем, бул жака тизем. Ошондо атайын розыгрышка. Ооба. Ошондо тизгенде 2 холодильник, 2 стиральный машина, ошол сиздин каналыңызга эң кызыктуу комментарий жазгандар болсо, ошолорго биз астына номер жазып коебуз. Ошол эң кызыктуу дегенде мындай компанияны өнүгүүсү үчүн өзүнүн бир идеясын, өзүнүн бир каалоосуну, ырс катары бир жазган болсо, ошого биз беребиз. Мурда дагы берип келгенбиз, беребиз дальше. Короче, 2 стиральный, 2 холодильник, жакшы комментарий жазгандарга мынакей туугандар. Видеонун астына жана видеону карап турасың да. Карап туруп эле ошол жерден ответ берсең болот сразу. Ооба, номерди жазып коебуз, анан аларды кийинки видеодон ошо сиз өзүңүз тартып бересиз, келип алып кетишет. Берип атканыбызды дагы тартып жазып коебуз. Ооба. Мынакей, урматтуу биздин көрүүчүлөр, Акунбайдын окуу борборун көрдүңүздөр. Эгерде ушул кесипке окуп, жакшы бир кесиптүү болуп калайын десеңиздер, Акунбайдын телефон номерин, адресин видеонун астына жазып коем. Келсеңиздер айтып атат, не только окут, жумушу менен да камсыздап көрүп атасыңар. 140 миңге чейин убагында акча тапчык элек деп атат тургандар. Ал бир күндө? Бир күндө 140 миңге чейин дейт. Келип, могул окуу жайда окуп, ушундай кесиптин ээси болуп,
жакшы бир ушундай акчаларды табып жакшы мээнет кылсаңыздар болот экен туугандар. Андыктан эмки видеодо көрүшкөнгө чейин сак саламат болуңуздар. Колдон келишинче эле бүт информацияларды айтып деп түшүндүрдүк, Анан мурдагы учениктеримден эң жакшы окуганга экзамен кылып, биринчи орунду утуп алган ученикиме машина подарка кылгам. Жакшы окуганга. Ооба, көк жигули подарка кылгам ученикимечи. Мунусунда жакшыраак машина подарка кылабыз. Жакшы окугандар. Ооба. Учениктерим аз көбөйүп калды. Дагы бир сыйра экзамен кылам дагы. Эң жакшы бизде мындай биринчи, экинчи тур болуп кетет. Эгер 3-4 ученик бирдей балл алып калса, алар финалга өтөт. Финалда дагы суроо жооп болот. Бул жерде комиссия болот, бардыгы честный болот да. Ошол өтүлгөн сабактар боюнча суроо жооп кылып, тест болот. Тесттен белгилеп, утканга машина подарка кылабыз. Молодцы. Кыскасы, окуп, экзамен тапшырып, аны муну кылып аткандары бүт бардыгы сенин көзөмөлүңдө болобу? Ооба. Мынакей туугандар, көрдүңөрбү? Акунбай ушул жерде карап, окутуп, экзаменин алып, подаркасын берип, иш менен камсыздап, кыскасы колунан келишинче жардам берип атат экен туугандар. Ушундай Акунбайга связга чыга бересиздер. Ультрафон!